Көчкөн Сактановдун Адат азабы романынын 10-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Биринчи сол. Бүгүнкү күндүн Корчагинин жазышыбыз керек, деди Талантбек. Муну азыр мезгил өзү талап кылып атат. Өзүбүздү өзүбүз сындоону билбей туруп, бүгүнкү күндүн Корчагинин кантип жазабыз, деди Илимбек. Жазабыз. Островский кантип жазды эле. Островскийдин карама-каршысында тап душмандары турган. Островский алар менен күрөшкөн, жеңген, курчуган, зор карама-каршылыктан зор каарман пайда болгон. Сага окшогондор биздин бүгүнкү турмушта эч кандай карама-каршылыктар жок. Телегейибиз тегиз, теменебиз эбак болот болгон деп кемчилигибизди баса калып жаап жашырып отурса кантип жазабыз? Кулов. Сен андан көрө баягы туубаган койлорду туудурган чабан жөнүндө жазсаңчы. Аны сен жаз. Эмне үчүн мен жазышым керек? Анткени сага баары бир. Эптеп китеп чыгарсаң болду. Илимбек Талантбекти айрыкча командировкада жүргөндө ага ачык сүйлөп, болгондо да чучугуна жеткире сүйлөп жүрүп, аны кыйла көндүрүп алган эле. Жакшы сөз, жакшы мамиле аркылуу Кулов менен маселе чечүү кыйын экенин, билсе билбесе деле өз оюн, өз пикирин жогору кое берерин, качан гана сөз менен кулагын шыпырачап, тамаша менен омуроолоп турганда гана ал сөзгө келерин Илимбек билип калган болчу. Анын үстүнө басманын кызматкерлери Илимбектин Адам Иллолоев романынын кол жазмасын дал ушул Куловго рецензияга берип коюшуптур. Илимбектин адабияттагы мурунтан бери келишпес душманы Кулов экенин алар кайдан билсин? Илимбектин романы жакшы болгон учурда да ага ал атайын тескери рецензия жазмак. Анткени биринчиден ал өзү жазуучу аталып, китеп чыгарып, адабиятка аралашып жүргөнү менен адабияттагы көркөм ой сана кандай болоорун, чыныгы көркөм чыгарма кандай жазылаарын билчү эмес. Экинчиден экөөнүн бири-бирине болгон жеке мамилеси жогоруда айтылгандай мурунтан жаман эле. Куловду билбегендер, эгер иши ал аркылуу чечиле турган болсо, анда ага аябай жалпалактамак. Кээрлери жок эле дегенде астейдел кошоматка өтмөк. Кулов мындай учурда ого бетер чартылдап, ого бетер көөнөнү өөдөлөп, аны убара кылмак. Анын сырын билген Илимбек антпеди. Китебинин тагдыры Талантбектин колунда турганына карабай, анткени сага баары бир, эптеп китеп чыгарсаң болду, деди. Бакылда. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Мен эбак кечип өткөм, сен? Эгер сен кечип өттүм десең, анда биз эбак учуп кетпей жер басып жүргөн экенбиз да. 10го жакын китебиң чыкканы менен чыгармачылыктын чыныгы түйшүгү кандай болоорун али билбейсиң. Оңой жазып, оңой китеп чыгарып жүрөсүң. Сага баары оңой. Анан кайсылалыңа учасың? Ар ким өзүн эр ойлойт, баарыбыз тең пендебиз. Бирок китеп жазууда пендечиликтен алыс туруш керек. Чыныгы жазуучу чыгарма жазууда бүгүнкүнүн жаман адаты, жаман жоосуну каерден, кантип башталарын изилдеп, ошону жок кылып, ошону ашкерелөө үчүн 1000 толгонуп, 100 ойлонуп, күйүп жанып жазат. Антүүгө алың да күчүң да жетпейт. Болду, Талантбек Кулов үстөлүн бир муштады. Өзүң тим эле кыйратып салгансың. Оку атам сени да. Оку, көп болсо тескери рецензия жазарсың. Жазам эле. Эмне жаман чыгармаңды жакшылап бер деген турасыңбы? Кандай жазсаң ошондой жаза бер. Кайра ошо сенин тескери жазып бергениң керек болуп турат. Коркутпа. Коркутуу эмес, Жазуучулар союзунун мүчөсү Талантбек Кулов менен Жазуучулар союзунун мүчөсү эмес Илимбек Исламовдун бир кездеги коридордогу мушташ эсиңдеби? Азыр да ошондой эле болот. Бирок бул ирет башкачараак. Муш менен коридордо эмес, сөз менен редсоветте мушташууга туура келет. Ылайым эле тескери жазсаң экен, дагы ирет коомчулукка куйту аталсаң экен. Ушинтти да аны менен коштошпой сыртка чыгып кетти. Бет алдынан Чоробек чыгып шляпасын кыңырайта түзөп колун сунду. Илимбек Исламов деген сенсиңби? Менмин. Анда куттуктайм. Журналга чыккан Адам Иллолоев деген романыңдан үзүндү окудум. Азаматсың. Рахмат. Мага эмне рахмат? Мени толкуткан чыгарма жазган сага рахмат. Бошсуңбу? Эмне болду? Сени менен ары бери баскым келип турат. Гонорар алдым. Мен ичпейм. Ишенбейм. Угуттуу чыгарма жазган киши угутсуз жүрө албайт. Илимбек Чоробекти сыртынан мурунтан эле жакшы билчү жана ал жөнүндө ар кандай сөздөрдү укчу.
50-жылдары шаардагы номер 5 кыргыз орто мектебин жакшы деген баалар менен бүтүптүр. Ал кезде азыркыдай ашкере бабыр эмес, созулган гана ак куба сулуу жигит экен. Ошондо эле ыр жазчу дешет. Кийин Москвада окуйт. Москвадабы же бу жердеби иши кылып бир жерде поездден жыгылып, мына ошондон кийин кыйла айнып калган дешчү аны билгендер. Бирок Илимбек анын айнып же жинди болуп калганын азыр жүрүш-турушунан же сөзүнөн анча байкай алган жок. Оюнда эмне болсо ошону чартылдап, күйүп-бышып айтып, сүйлөп атканда чекесиндеги күрөө тамырлары чыга түшүп, каштары ийри-буйру куушурула берип, көздөрү жайнап кетти. Жазуучу деп Джек Лондонду айт. Мындан 5 жыл илгери анын Мартин Иден деген романын окуп, таасир ушунча 2 күн өзүмчө бир кызык абалда жүрдүм. 3-чү күнү романды которууга отурдум. 2 жылда которуп чыктым. Бирок пайдасын көрбөй, зыянын гана көрдүм. Эмне үчүн? Күнү-түнү пайдасыз ишти кылып отурасың деп аялым менден кетип калды. Анан да которгонума бир нече жыл өттү, бирок эмдигиче чыгара албай жүрөм. Эмне үчүн? Себеби көп. Бүгүн гонорар алдым. Жүрчү бир жерге баралы. Каерге баралы? Мага баары бир. Мунун туура эмес. Айрыкча жазуучуга баары бир болбос керек. Мисалы, мен ресторанды жакшы көрөм. Анын кымбаттыгынан эмес, серпөөлөнгөн официантты күткөндөн, анан да дүңкүлдөгөн музыкадан жадап кетем. Аерге баргандын баары эле музыка угуш үчүн эмес, жүздөшкөнчө сүйлөшүп, сырдашып алуу үчүн бараарын билет дейсиңби? Алар тоо таяна такси менен келип, түбүнөн ак кашка таштары көрүнүп, шараккан суунун боюна келип отурушту. Чоробек ботинкасын чечип, бак элегин түрүп, буттарын сууга салып, жака бүчүрлөрүн чечип ийип жадырай сүйлөдү. Кана эмесе, адабият майданына ишенимдүү ат минип келгениң үчүн, таланттууларга өмүр, халтуршиктерге өлүм, кеттик. Биздин жазуучулар биринин чыгармасын экинчиси окушпайт. Ошон үчүн алар бири-бири жөнүндө сын жазбайт, деди ал. Биз антпешибиз керек. Романыңды өткөндө окуп чыгып ыраазы болдум. Сенде бар экен. Кээ жазуучулар турмушту билет, материалы ободобу, бирок ошону көркөмдөп жазууну жакшы билбейт. Кээлеринин көркөмдөө кудурети дурус, бирок турмушту жакшы билбейт. Сен Адам Илулоевуңду Куловко окшоп арыдан бери чүргөй салып, окурмандарга шашылыш суна салбай, көптөн бери кайра-кайра түйшүктөнө иштеп, ийине жеткире бышырып, он өлчөп бир кесип, өз купулуңа толгондо гана окурманга сунупсуң. Мына ушинтиш керек. Антпесе жеңиш жок. Чыгармаңда бүгүнкү күндүн проблемасы козголуптур. Алардын мурунку жана бүгүнкү турмушу, көрүшү, көңүл көксөөсү, пенделиги, жеңиши, кыскасы ак менен каранын тогушу көркөм, ишенимдүү, көңүлгө алымдуу сүрөттөлгөн. Кулов бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, жазгандарың начар деп отуруго. Ошо Куловду кепке кошпочу. Жазуучумун деп жүрөт. Атасынын башына ошо жазуучу. Жазуучу катары халтуршик. Адам катары чычканга кебек алдырбаган битир неме. Ага окшоп, ал жетпейт, бул жетпейт, антиш керек эле, же минтиш керек эле деп айтып коюу ар кимдин эле колунан келет. Ал эми сөз кудурети менен ондогон каармандарды жаратып, ар бирине өзүнчө мүнөз, кыял жорук берип, китеп жазуу бардык эле кишинин колунан келе бербейт. Жаманды жакшы дей берсек деле жакшы болуп кетпейт. Жакшы болуп бербейт. Ал эми жакшыны жаман деп алсак, ал жаман болуп кетпейт. Болгону калыстыгыбыздан тайган болобуз. Ал эми калыс сөзү жок киши кишиби? Ушу романыңды окуп, сенден үмүт этип калдым. Айтчы, азыр эмне жазып атасың? Кандай пландарың бар? Пландар көп, бирок ошону аткаруу кыйын болуп атат. Турмуш азыр өтө татаалданып кетти. Мына ошол татаалдыкты окурмандарга туура таанытуу, туура көрсөтүү милдети алдыбызда турат. Бул милдет өтө жооптуу жана өтө коркунучтуу. Анткени Кудайдан от уурдап элге берген үчүн Прометей кандайча жазаланганын жакшы билесиз. Буга мисал тыштан элдин башын маң кылууга багытталган империалисттердин идеологиялык тескери үгүтү аз келгенсип, ичтен Кулов өңдүүлөр рецензия жазып, акыл айтып отурса, Прометейдин тагдыры аргасыз ойлонот экенсиң. Биздин коомго азыркы учурга аябай керек болуп аткан ой санасы курч чыгарманы Кулов сыяктуулар түшүнбөйт. Түшүнсө да тескери түшүнөт, же жөн эле түшүнгүсү келбейт. Ошон үчүн эч ким окубай турган начар кол жазмаларга, чыр чатагы жок экен деп оң рецензия жазат да, окурмандар күтүп, күсөп, колуна тийсе окуп эле эмес, мукабасы менен кошо жеп салчудай китептерге тескери рецензия жазат.
Сырткы душмандарыбызга караганда мына ушундай ички душмандарыбыз коркунучтуу. Анткени биринчиден булар арабызда, жаныбызда жүрөт. Экинчиден мындайлар өз кызыкчылыгын ойлоп, элдин кызыкчылыгын бурмалап атат. Тыйын үчүн күрөшүп, сомду уттуруп атат. Элдин кызыкчылыгын көрө оокаттын түйшүгүнө алмаштырып, акчага сатып ийип атат. Ошон үчүн начар чыгармалары менен начар авторлорго жазгы козу карындай бапырап өсө баштады. Адам жана коом кандай гана татаал болбосун, жазуучу үчүн ал негизги объект. Каалаба аны изилдешиң керек. Эгер антүүгө кудуретиң жетпесе, анда колго калем алуунун кереги барбы? Кереги жок. А бизде эптеп эле эки көздү кошо билген немелер жазуучу болуп чыга келди. Ошон үчүн биздин чыгармалар пайдубалсыз үйдөй бошоң, шамал айдаган камгактай жеңил. Мындай чалалык сиз мактаган Адам Илолоевдин журналдык вариантында да арбын болчу. Чоробек өз оюн бербеди. Эмне десең ошо де, бирок мага бул чыгармаң жагат. Ар ким өз баласынын кемчилигин өзү жакшы билет, деди Илимбек. Жазуучу да ошол сыңары. Башка билип, сезбегенди өзү билип, сезип турат. Мына ошол Адам Илолоевдин журналдык варианты чыкканда мыкты хирург айыктыра албаган шишикти коркпой жарып, өзөгүн алып салып, жаратын так катыра таңып салуунун ордуна утуру кармалап, өзү жарылганын күтсөмбү деп эйканчы жүрүп, оорулууну аябай кыйнаган жаман хирургдай сезип жүргөм өзүмдү. Романдын бул вариантынын пайдубалында кандайдыр бир зака тургандай сезилип, ал зака мезгил сыноосуна туруштук бере албоочудай туюлчу. Ошон үчүн китепке даярдалган вариантын кайрадан иштеп чыктым. Турмушта от жагыш үчүн отун, отунга очок, очок салышка күрөк керек дегендей, айрыкча биздей жаштарга чыгармачыл ар кандай курал-жарак керек экен. Ошолордун эң негизгиси саясий коомдук илимдердин классиктерине көбүрөөк кайрылуу сөзсүз керектей. Алардын эмгектеринен биз жаркыраган, ачык, жарык дүйнөнү кандай күчтөр караңгылатып жаткандыгын түшүнөбүз, көрөбүз, себептерин таанып үйрөнөбүз. Кийинки күндөрү мени көп нерсе ойлондура баштады. Адабият коомдун көзү, кулагы, тили деп бекеринен айтылбаса керек. Демек, замандын өзгөрүшүнө байланыштуу, замандын каармандары да өзгөрүп, мындайча айтканда эскинин ордун жаңы адамдар ээлеп, азыркы турмуш бир кыйла татаалданып, бул татаалдыкты бардык эле адамдар көрүп, биле албай калды. Күндүн жаарын алдын ала билип, уясын бүтөй баштаган кумурскадай, жазуучу ошол боло турган нерселерди биринчилерден болуп алдын ала көрүп гана тим болбой, ошону өз чыгармасында башкаларга таанытып, башкаларга көргөзүп, сүрөткөр катары коом алдында, эл алдында өзүнүн бул ыйык вазипасын аткарыш үчүн элдин көзү, кулагы, тили болуп зор трибунага айланганда гана чыныгы жазуучу катары элге ошондо алынат. А чыныгы жазуучу чындыкты бетке айтышы керек. Тили менен башканы сүйлөп, дилинде башканы ойлогондор менен эч кандай келишпөө керек. Кийинки күндөрү мени бир нерсе катуу ойлондура баштады. Жазуучулар менен эл аралап жүрүп көп нерсени көрдүм. Көп сөздөрдү уктум. Турмуш укмуштай оңолуп, эл өнүп, өсүп атыптыр. Асылбаш Чалов сыяктуу партиялык мыкты жетекчилер бүгүнкү күндүн талабын бардык күч аракети менен ишке ашырып жатса, кээ бир Ташбалтаев сыяктуу жетекчи сүрөйлөр али да болсо кулдук формациясынын башкаруу методун колдонот экен. Мына ушундайлар менен ачык айтып каршы чыксаң, жаныңдагы эле Кулов сыяктуу калемдешиң кокуй антпе, Ташбалтаев сыяктуу атка минерлерге шек келтирбей тишке жумшак Чуду Мудуев сыяктуу дыйканды сында деп атса, кантип ойлонбойсуң, кантип тынчуктайсың? Ошон үчүн жазуучунун милдети өтө оор. Анткени коомдун организмине кирген зыяндуу илдетти жок кылуу дагы бирден бир каражат, белги берүүчү прибор — бул адабият менен искусство. Ошон үчүн чыгармачыл адамдын эл алдындагы, коом алдындагы түйшүгү, көтөргөн жүгү, ээлеген орду абдан маанилүү жана чоң экенин билген түркөй халтуршиктер биринчи иретте организмдин сакчысын жок кылууну, башкача айтканда мыкты жазуучунун бутуна таш урууну ойлойт. Ушундан улам азыркы эң курч идеологиялык күрөштө айрыкча чыныгы сүрөткердин ролу өтө чоң жана чыгармачыл жолу опурталдуу. Анткени Кулов сыяктуулар бүгүнкү талаптын тили менен ыры кылып айтканы менен, дилинде биздин бүгүнкү жашоого жолтоо болуп аткандарга жаны кейбейт.
күйүп бышпайт. Ал эми чын дилинен күйүп бышканды биздин күндүн зыянкечи деп ак ишинен караны таап чуу кылып ийет. Нукура талант эч качан ичи тарлык кылбайт, кылууну билбейт. Кичине эле алдыга чыксаң ичи тарлык кылгандар халтурщиктер. Адабияттагы эле эмес, турмуштун баардык тармагындагы зыянкеч адамдарды үй коңузундай көбөйтүп ийбөө үчүн азыр турмуш өзү жазуучулардан бүгүнкү күндүн Корчагини, Давыдову, Дүйшөнү, Танабайы көбүрөөк болушун кайра талап кылып атат. Ушундан улам айрыкча азыркы жаш жазуучулардын башына мына ушундай ойлор, изденүүлөр келер бекен? Эгер келбесе, анын патологиялык себептери эмнеде деп ойлойм. Башкага баш оорутпай дал ушуну жаз, деди Чоробек. Ар кимге айтып жөн кыйналгандан көрө жазып кыйнал. Такси, токто! Эс алуучуларды шаар сыртынан жеткирип келген такси алардын жанына келип токтоду. Кеттик Кыргызстан ресторанына, деди Чоробек. Такси аларды ресторандын алдына ап келип түшүрдү. Чоробек кол сумкесин ачты. Мына бул 60 сом үйгө барат, аялыма берем. Ал эми мына бул 30 сомду баягы мен Мартин иденди которуп отурганда мени таштап кеткен аялыма алимент жиберем. А мына бул 20 сомду ичишибиз керек. Муну бүгүн ичип бүтпөсөк, бул акча таң атканча жанымды жай алдырбайт. Жүрү ресторанга. Рахмат. Дагы ичсек ашыкча болот. Рахматты кой. Ал бир ичип алса ичкиси келе берерин Илимбек билчү эмес. Мартин иденим чыгып атат. Кассада туруп калемакыма эми жетерде акча түгөнүп калса боло. Алдымда турган чоң жазуучу болгон акчаны бүт шыпырып кетпеспи? Эми биринчи күнү болот деди. Жүр эми. Ичпедикпи болот. Биринчи күнгө чейин тиги алдымда турган жазуучудан карыз алган 120 сомдун 30 сомун бүгүн ичип бүтпөсөк, анда эмнеге карыз алдым эле? Мартин идендин кыргызча сүйлөгөнү үчүн ичебиз. Мартин иден үчүн буфеттен 100дөн алышып кайра чыгышты. Чоробек ресторанга имерилип дале кеткиси келбеди. Аябай кызып калган аны Илимбек эптеп таксиге отургузуп үйүнө алып келип, босогосунан ары өткөрүп ийип, такси менен андан ары үйүнө жөнөп кетти. Биринчи күнү Илимбек Чоробектин кайтыш болуп калганын укту. Үйүнө барып жаткан боюнча ошо бойдон ойгонбоптур. Илимбек ичинен шалдая түшүп ойго муюду. 2 жыл бүк түшүп жатып которуп, аялынан ажырап, кыйла жыл котормосун чыгара албай. Себеби котормонун көркөмдүк деңгээли алгачкы учурда начар болгон. Басмадан басмага колтуктап жүргөн китеби жарыкка чыгаар жылы. Анан да гонорарын алаарда кезеги эми жетип, алдында болгону бир адам калганда кассадан акча түгөнүп калып, калемакын албай өлүп калганына Илимбектин ичи ачышты. Анын таланты, дайыма чындык тарабында чыркырап жүрүшү, анан да бала кыял тазалыгы, кыска өмүрү көз алдынан жылт этип өттү. Ушул окуя өткөндөн 2 жума кийин Илимбек басмага келди. Редактор ага анын кабинетине жазылган Куловдун рецензиясын сунуп, "Катуураак кеткенби, окуп көрчү", деди. Рецензия башынан аягына дейери ызырынып, аягында муну мындай боюнча чыгарууга болбойт, кайрадан оңдоп эмес, кайрадан жазып чыгуу керек деп жыйынтыкталыптыр. Сиздин оюңуз кандай буга? Бир беткей. Эми эмне болот? Мына ушундай жазылган кээ бир рецензенттердин пикирин принцип кылбай, автор менен жакшылап иштешкен редактордун редзаключениясы менен китепти өндүрүшкө кетире берчүбүз. Бирок бул өтө катуураак кетиптир. Ошон үчүн башка рецензентке беребиз го деген ойдобуз. Анда иш чатагына айланат экен. Эмне үчүн? Иштин багытын ким биринчи жамандап же жакшылап койсо, ошонун пикири менен кетчү эле бизде. Андай болбос. Ишенбейм. Чатак иш талкууга түшкөндө калыс сөзүн айтып, шымаланып, жулунуп чыккан көк жалды али көрө элекмин. Бурч-бурчта эгер мен ошол жерде болсом антмекмин, минтмекмин дегендери менен, эгер ошо чатактын үстүндө болуп калса, алар деле абу демиш болуп, тагдыры ортого түшкөн туура кишини кимдир бирөө өрттөйм деп атса, ага ширеңке алып берип, акырын куйрук кысып чыга беришет. Кол жазмамды Куловдон башка берсеңер болмок экен. Минтээрин кайдан билдик? Анын үстүнө ал жазуучу да. Баягы жылы аны коридорго сүйрөп чыгып муунтканыңды. Кектеп калгансың го. Ким билсин? Андан кийин эле 1-2 жолу дагы айтыша кеткенбиз. Ошонун кереги жок эле. Анын үстүнө кол жазмаң анын колунда экенин билген соң. Менин кемчилигим ушу. Оюмда эмне болсо болгону болгондой айтып салам. Айтпайын десем оозум шок, тийбейин десем колум шок деген ошол менмин. Баарына жаман көрүнүп алам да анан азабын өзүм тартам.
Эми мындай кылалы, мен башка редактор менен сүйлөшүп көрөйүн. Ал эмне дейт экен билейин. Эгер ал ылайык көрсө калыс бирөөгө берип көрөлү. Кандай дейсиң? Мейлиңер. Чыгармачылыкта боло берет. Анча мынчага майышпа. Жашооң кандай? Дурус. Дале цехтин начальнигинин орун басары болуп иштеп атасыңбы? Жок, андан кеттим. Эмне болду? Өзүң кеттиңби же? Өзүм. Азыр кайда? Курулушта. Эмне болуп? Кароолчу. Койчу. Чын? Анча эмне болду? Ошол жерде эле иштеп жаза бербейсиңби? Мүмкүн эмес. Завод деген завод. Анын үстүнө өзүңүз билесиз, жетекчилик иш азыр оңой эмес. Кээде иштен түнү келем, чарчап келем, анан кантип жазам? Качан жазам? Азыркы учурда 2 тизгини бир алуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн же инженерликти, же жазуучулукту, экөөнүн бирөөнү таштоого туура келди. Жазуучулукту таштай алгыдай эмесмин. Эгер таштасам өмүр бою кусаланчудаймын. Ансыз эле бир жолу таштап көргөм. А инженерлик болсо, муну деле таштаган жокмун да. Анткени инженерлер жөнүндө чыгарма жазып атам. Катуу киришкен экенсиң. Антпесе болгудай эмес, мезгили өтүп атат. Хоп, анда башкага окутуп көрөлү. 2 жумадан кийин кабар ал. Жарайбы? Жарайт. Илимбек чыгып кетти. Куловду канчалык кокодон катуу алсаң, иш ошончолук оң чечилет деген ою бул ирет төгүн чыкты. 2 жумадан кийин Илимбек басмага кайра келди. 2-нчи рецензияда тескери жазылыптыр. Ким жазганын мен да билбейм. Рецензияга башкалар берген деп редактор көшөрүп айтпай койду. Айтпадым беле, ушундай болорун билгем, деди Илимбек. Куловду баары жаман көргөнү менен, бирок баары андан коркот. Айтты дерсиз. Эй, Кулов, мунун калыстык эмес, кой, андан көрө антпей минтели деп бирөө да айтып чыкпайт. Ошон үчүн дале өзүмө Кудай кубат берсин. Басмалар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына арыз жазсам окшойт. Кандай дейсиз буга? Өзүң бил. Кулов сыяктуулар авторлорго эле эмес, басманын кызматкерлеринин ишине да тоскоол болуп атат. Мындайларга төшү түктүүнү көрсөтүп койбосо болбойт. Исламовдун арызы боюнча кол жазмасы басманын редакциялык кеңешинин кароосуна коюлмак болду. Кол жазма таратылып берилип, 1,5 ай өткөндөн кийин талкууга коюлду. Экинчи сол. Редакциялык кеңештин талкуу ишине 10дон ашык киши келди. Басманын директору Илимбек Исламовдун Адам Илолоев деген романына жазылган 2 тескери рецензия жөнүндө айтып, ушундан улам автор буга макул болбой, басмалар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына арыз менен кайрылганына байланыштуу романды басманын редакциялык кеңешинин мүчөлөрүнө жана белгилүү сынчы жана жазуучуларга окутуп, алардын пикирин угуучу талкуу жыйылыш ачык деп жарыялады. Сөздү биринчи белгилүү адабиятчы Сапарбек Бакиров алды. Адабият бул математика эмес. Ошон үчүн адабиятта 2 жерде 2 4 эмес, 6, түгүл 9 деп ийүүчүлөрүбүз бар экен. Тагыраак айтканда, турмуштан татынакай искусство жаратып аткан жазуучудан кайта искусстводон турмуш жаратып бер деген өңдүү таклип коюп алабыз. Исламовдун Адам Иллолоев романына болгон жолдош Куловдун жана экинчи жашыруун рецензенттин пикири менимче мына ушул талап такликке окшоп турат. Бул туура эмес. Жаш жазуучу Илимбек Исламовдун жазуучулук стилинде чындыктын ички маңызын тартынбай көрсөтүп, тартынбай айтуу мүнөздүү. Романдагы башкы каарман Адам Иллолоев бүгүнкү күндүн зыянкечтери менен ачык чыгып күрөшкөн каарман. Бул каарман мага ушунусу менен жакты. Романдын кайсыл гана главаларын окубагын, окурманды ар кыл философиялык ойлорго салат. Өлүм, өмүр жөнүндөгү көз караштары көркөм образга өзөк катары кирип, адамды турмуштун экинчи жагынан карап көрүүгө аргасыз кылат. Чыгарманы окугандан кийин көпкө ойлонуп, айтылган ойлордун, берилген идеянын тууралыгына ынанасың, ыраазы болосуң. Дал ушунун өзү эле көркөм чыгарманын бир ийгилиги. Айрыкча Өлөр түнү деген бөлүм философиялык ой санаадан башталып, өлүм, өмүр жана жашоо тиричиликтин тынымсыз агымы жөнүндө айтылып, көз алдыдан кашкайган чындыктын элеси өтөт. Албетте, бир караган кишиге ала булут барында малың менен мактанба, ажал өлүм барында жаның менен мактанба. Малым, малым дебегин, малың калаар бир күнү, жаным, жаным дебегин, жаның калаар бир күнү деген орто кылымдагы дербиштердин диний философиялык ырларын эске салат. Бул ырда өзүңөр угуп көрүп тургандай кашкайган чындык жатканы менен пессимизмдин жели келип турат.
Бирок романдын Өлөр түнү деген бөлүмүн терең түшүнүп, терең талдап келгенибизде төрөлдүк. Эми эртеби кечпи өлөт экенбиз деген мүңкүрөө эмес. Тескерисинче бир өлүм башта бар экен. Ошон үчүн акты кара кылып, акмактанбай адамча жашап, адамча өмүр өтөйлү деген жарык ой турат. Чыгарманын идеясы марксисттик, материалисттик философияга шайма-шай келип, кимди да болсо жылаңач төрөлсөң, жылаңач бойдон кайра көргө киресиң, дардактаба деген ойго чакырат. Чыгарма менимче ушунусу менен баалуу. Эгер баарыбыз тең Адам Илолоевдин антиподундай терс көрүнүштөргө күйүп-бышпай, кайра туураны тескери кылып жүрсөк, анда бүгүнкү күндүн зарыл деген проблемасын ким чечет? Ким күйүп-бышат? Адам Илолоев эскинин эле эмес, бүгүнкүнүн кээ бир жаңы пайда болгон жаман адаттарына да чечкиндүү каршы. Дал ушунусу менен Адам Илолоев өз мекенине, биздин советтик турмушка кан жаны менен берилген каарман. Классиктердин башкы каармандары эмнеси менен баалуу? Сен жакшы, мен жакшы деген эки ортодогу жылуу жумшак түйшүксүз жашаганы менен эмес, мына ушул Илолоев сыяктуу бетке айткан акыйкатчылыгы менен баалуу. А эмне үчүн анда биз бүгүнкү күндүн чындыгын бетке айткан каарман Адам Илолоевден чочулайбыз? Өзүбүз сындай жүрүшүбүз керек деп чогулуштарда көп эле айтабыз. А эмне үчүн турмушта анте албайбыз? Азыр жалпы советтик адабиятта дагы эле ушул Адам Илолоевдин позициясында жазылган ондогон чыгармалар жарык көрбөй кармалып атат. Бул бизди жакшы жакка алып барбайт. Жакшы нерсени жараткан автор зыянкеч эмес. Жакшы нерсеге тоскоол болуп аткандар зыянкеч болуп атканын эмне үчүн учурунда дароо түшүнбөйбүз? Же түшүнсөк да түшүнгүбүз келбейт. Эмне үчүн китебин жазганы бир азап болсо, китебин чыгарууда авторду эки азапка салабыз? Жок, жолдоштор, бул туура эмес. Жакшыны жаман деп жаман кыла албайбыз. Тескерисинче калыс окурмандардын, калыс кишилердин алдында өзүбүз уятка калабыз. Албетте, романда кемчиликтер жок эмес, бар. Аны бу жерде айтып отуруштун кереги жок. Бул кемчиликтерди жазуу түрүндө толук көрсөттүм. Мындай чыгарманы кайрадан жазуу керек деп токтотуп койбой, көрсөтүлгөн кемчиликтерди толук эске алып, автор менен редактор экөөлөп дыкан иштеп чыгуулары гана керек. Сөз багыты мындай болорун Илимбек күткөн эмес. Үстүнөн оор жүк алып ыргытылгандай жеңилдей түштү. Калыс адамдар арабызда такыр жок деген анын ою көрсө туура эмес тура. Бар экен, Кудайга шүгүр, бар экен. Сапарбек Бакиров отурары менен Кулов дароо кол көтөрүп, кезеги менен сүйлөөчү кишилерден озунуп, жулунуп сөз алды. Бу талкуу айрыкча анын рецензиясына байланыштуу өтүп аткан соң, ал эң аягында жок эле дегенде Илимбектен мурунураак сүйлөшү керек эле. Бирок ал антпеди, омуроолоп чукул сөз алды. Анын себеби бар эле. Кулов мындай жыйылыштын, мындай чуулуу талкуунун далайын көргөн. Талкуунун багыты көпчүлүк учурда биринчи сүйлөгөн кишинин пикирине жараша уланат. Анткени кийинки сүйлөгөндөр көбүн эсе өзүнөн мурунку сүйлөгөн кишинин сөзүнө карап, маселеге тон бычып кете берет. Дымагы жана принциби жок кишилер эч качан биринчи сүйлөбөшүн. Андайлар дайыма дымактуу, принциптүү адамдардын артында жүрөөрүн. Алардын иш аракети ошол дымактуулардын ой аракетине байланыштуу жүрөөрүн да жакшы биле турган. Ошон үчүн өзүнүн рецензиясына шек келип, ошол дымагы жокторду белгилүү адабиятчы Сапарбек Бакировдун артынан ээрчитип ийбей, сөз багытын өзүнүн тарабына чукул буруу үчүн чогулушту алып баруучунун ыңгыранганына карабай жулунуп сөз алды. Үнүн оңдоп, каш кабагын куушура серпип, иреңин бүркөп сүрдүү боло калды. Жолдоштор, азыр адабиятка көптөгөн жаңы жана жаш күчтөр келип кошулуп атат. Бул албетте жакшы. Буга кубануу гана керек. Бирок адабият ою келген киши кирип чыга берчү базар эмес, жолдоштор. Адабият чөлкөмүндө анын төрүнө таланттуулар гана өтүүгө тийиш. Базар оозунда турган текшерүүчү кызыл кулак соодагерди кантип кармап алып, кандай жолуна салса, биз халтуршиктерди так ошондой кармап алып жолуна салуубуз керек. Биз ушинтүүгө тийиш эле эмес, милдеттүүбүз. Адабиятты түшүнгөн киши жолдош Бакировдой сүйлөбөйт. Адам Илолоевду тим эле бүгүнкү күндүн Корчагини кылып салды. Бул эмне деген сөз? Корчагин ким да Адам Илолоев ким? Айырмасы асма менен жердей. Корчагин кан жаны менен революционер, патриот.
Илолоевчи, ал болгону бүгүнкү күндөн айып ачаары. Анын каршысында кайдагы бир бюрократ, паракор, жердешчилдер жашайт имиш. Мындайлар азыр биздин турмушта барбы? Жок. Болгон учурда да империализм бизге аябай өчүгүп турган чакта ушуларды айтуунун, жазуунун кереги барбы? Жок. Мындайларды тескерисинче жашырышыбыз керек. Бизде эч кандай кынтык жок. Баары ойдогудай деп турушубуз керек. Антпесек бүгүнкү эл аралык абалды өзүңөр билип көрүп турасыңар, жолдоштор. Ушуну автор түшүнөбү? Түшүнбөйт. Түшүнсө минтип жазмак эмес. Мен бул авторго мурунтан эле айтып жүргөм. Туубаган койлорду туудурган, болгондо да бирден эмес, 2-3 төл алган койчулар бар экен. Мына ушулар жөнүндө жаз дегем. Бирок бул дале кайдагы бир өлүм, өмүр, бюрократ, өмүр, өлүм болсо болгондур. Бирок бизде бюрократ барбы? Дагы айтам, жок. Болсо да ушул майда барат. Кээде гана учурай калчу ушул майда барат көрүнүштөр бүгүнкү адабияттын предметиби? Же ушул биздин адабият үчүн жаңылыкпы? Жаңылык эмес. Анткени бүгүнкү адабиятта коомдук кагылыш болушу мүмкүн эмес. Себеби биз эмгек адамдын жазып атабыз. Ал эми чын дилинен эмгектенип, төбөсү менен жер казып аткан эмгек адамына ким тийишмек, ким жолтоо болмок? Эч ким. Мына ушунун төгөрөгүндө жазыш керек. Исламов эмнени жазып атат? Чыгармасы бүт эле башынан аягына чейин күрөш. Дале баягы революция уланып жаткандай күрөш. Жолдош Исламов, революция эбак бүткөн. Жолдош Кулов, деди Илимбек анын сөзүнө жараша сүйлөп. Сендей кишилер арабызда жашап атканда революция бүтпөйт, революция улана берет. Мына ушул сөзүңдүн өзү саясий жаңылыштык. Кулов титиреңдей чычалап отургандарды күбөгө тартты. Мунун өзү революцияга шек келтирүүчүлүк, жолдоштор. Революция жеңген, күрөш бүткөн. Советтик эмгекчи адам азыр коммунизмдин ооруп арасында тынч жашап, тынч эмгектенип аткан чагы. Мына ушуну советтик эмгек адамын жазыш керек. Бир эмес 2 жолу баатырлыкты алып, өз айылына эстелик коюлуп аткан эмгек адамын жазыш керек. Исламов эмне кылып атат? Кулов Илимбекке бурулду. Жолдош Исламов, адабияттын предмети эмне? Билбейсиң? Адабияттын предмети турмуш. Мына ушул турмушту сен кандай жазып атасың? Угуп тур. Турмушта мисалы үстөл дейли. Үстөл өзүң билесиң, бул субъект. Үстөл субъект эмес да, кимдир бирөө өзүнчө шыбырады. Объект менен субъектти ажырата билбей туруп, анан бизге акыл айтып атпайбы? Илимбек атайын баарына уз айтты. Жолдош Исламов, сөздү бөлбө. Куловдун эриндери титирей түшүп, көздөрү ойноп кетти. Чындыкты айтып атканда чычалабаш керек. Сөздү бөлбөш керек. Угуп тур. Мисалы турмушту үстөл дейли. Мына ушул үстөлдү бузуп, ичин карап, кайра өз калыбына келтирип жасаш үчүн мыкты устай, аны бурамаларын акырын бурап алып, баарын өз жолу менен кайра жасайт. Сен антпей эле үстөлдү дароо балта менен бир урат экенсиң. Ушул туурабы? Туура эмес. Анын үстүнө автордун контекстинде кээ бир жетекчилерге жөн жеринен асылуу бар. Ушундан улам акырында айтаарым, бул кол жазманы ушул бойдон чыгарууга болбойт. Али таптакыр чийкинемени окурмандын оозуна зордоп салып жей кой деш туурабы? Рецензияда жазганымдай эле дагы кайталап айтам. Кол жазмасын автор кайра баштан жазып чыгышы керек. Антпесе болбойт. Ай ким? Кулов токтом жазып аткан жигитке кайрылды. Ушулардын баарын токтомго калтырбай жаз. Жогорку жооптуу кызматтагы жолдоштор кимдин эмне дегенин, кандай пикирде экенин толук билгендей болушсун. Менин айтаарым ушу. Көңүл бурганыңарга рахмат. Куловдон кийин чыгып сүйлөгөндөр, айрыкча анын жогорку жооптуу кызматтагы жолдоштор деген сөзүнөн кийин өз пикирлерин анча ачык айтып чыга албай, чын эле кыйыла тайсалдап калды. Ушуларды Илимбек көрүп, билип, угуп отуруп өзүнчө ойго муюду. Таң болду. Эмне үчүн булар өз оюн ачык айтып чыгуудан дароо тайсалдап калышты? Эл иши үчүн кан жаны менен күрөшкөн адам Илолоевди коргоп калуудан астейдил качып, бүгүнкү күндүн зыянкечи Куловду жактоого ыктап тургандарына эмне себеп? Баарынан кызыгы, Кулов өзү таздын кашкасындай халтуршик болуп туруп, анан да халтуршиктердин алдын бөгөйм деп чамынып аткан эмнеси? Халтураны бөгөйм деп таланттууларды башка уруп токтотуп, кайра халтураны көбөйтүп аткандар көрсө адабияттагы Кулов сыяктуу дин бузар чала молдолор тура. Капырай, таланттуулар томсоруп, халтуршиктер кыйкырып, маселе чечип аткан эмнеси? Эң аягында Илимбекке сөз берилди. Кулов, хрестоматиялык жөнөкөй чындыкты ооз толтура бурмалоонун кереги барбы? Талантбек башын шак жогору көтөрө берди.
Мен сага Кулов эмес, Жолдош Куловмун. Сени Жолдош деп атоого оозум барбай турат. Директор үстөлүн тыкылдатты. Илимбек: Кулов, эгер бизде жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон советтик мыкты партиялык жетекчилер болбосо, экөөбүз минтип чандырыбызды сылап, галстук байланып, бу жерде минтип чирене бакылдап отурбас элек. Экөөбүзгө жашоо берип, билим берип, адам кылган эл арасынан чыккан ошол жүздөгөн, миңдеген жетекчилер. Анан кантип автордук контекстинде жетекчилерге жөн жеринен асылуу болсун. Илимий коммунизмди окугансың. Мына ошол илимий коммунизмде мамлекет бара-бара жок болуп, ошону менен эле бирге адам эзүү бара-бара жоюлат деп окутат. Мына биз азыр адам эзүү стадиясынан эбак өтүп, өнүккөн социализмдин тушунда жашап атабыз. Мына ушундай доордо Совет эли менен кошо миңдеген совет жетекчилери марксистик, лениндик илимдин дүйнөлүк тарыхый маанисин дагы да чыңдоо үчүн баардык күч аракетин жумшап, жан аябай иштеп атса, өндүрүштөгү жана чарбадагы кээ бир жетекчи сөрөйлөр кулдук формациясынын башкаруу методун ачык колдонуп, түркөйлүк кылып, мыкты жетекчилерге шек келтирип атпайбы? Айтчы, же ушу туура эмеспи? Же ушундай жетекчилер бизде жокпу? Жогоруда сүйлөгөн сөзүңдө жок, баары жакшы, телегейбиз тегиз деп сүйлөдүң. Эгер Адам Илолоевдин антиподу же сенин антиподуң болбосо, анда минтип экөөбүз элдин убактысын алып айтышып отурбайт элек. Демек бар. Терс көрүнүштөр али да болсо жаныбызда, катарыбызда жашап атат. Мындай болгон соң эмне кылышыбыз керек? Жамандык менен келишип, сен мага тийбе, мен сага тийбейин болуп, унчукпай жүрө бериш керекпи? Баары жайында, баары мыкты деп сен айтсаң айта бер, бирок мен анта албайм. Биздин коомдо баары жакшы, баары жайында деп элиме, партияма жалганчы боло албайм. Бул бир. Экинчиси, адабиятчы Сапарбек Бакировичтин калыс сөзүнө өтө ыраазымын. Ак ийилет, бирок сынбайт деген сөз бар. Адамдыгын, баарынан мурда адам экенин дайыма бийик, таза туткан кишилер акты эч качан кара деп ийбейт экен. Мына ушундай кишилердин турмушта арбын экенинен улам турмуш улам өсүп өнүп турат окшобойбу? Мына ушундан улам эл деген түшүнүк келип чыгат тура. Сапарбек Бакирович, менин азыркы абалымды өз көзүңүз менен көрүп угуп отурасыз. Өнүп өскөн бүгүнкү советтик турмуш жөнүндө мен 10 ойлонуп, 100 толгонуп китеп жазып, бирок советтик басмадан минтип чыгара албай сиздердин убактыңыздарды алып отурам. Буга мен анча капаланбайм. Себеби мына ушул эле басмада жана азыр эле Кулов өз айтып өткөн жогорку жооптуу кызматтарда жүргөн же сизге окшогон калыс, адилет, дили таза адамдар көп. Мен мурун маселе чечилчү учурда калыс сөзүн кыйкырып, жулунуп айтып чыкчу кишилер такыр эле жокко деп жүрсөм, сиздин сөзүңүздөн кийин бул оюмдун такыр туура эмес экенин түшүндүм. Сизди угуп отуруп ыйлагым келди, Сапарбек Бакирович. Анткени мындай калыс сөздү көптөн бери уга элек элем. Китебим азыр чыкпаса кийинчерээк чыгат, чыгаарына ишенем. Анын үстүнө Адам Илолоевдин чоң атасы 20-жылдары басмачылар менен кармашып курман болсо, өз атасы фашисттер менен кармашып курман болгон. Ошон үчүн Адам Илолоевди коргоп алуучулар четтен табылат жана анын алдын эч ким торой албайт. Талкуунун жыйынтыгы кол жазманын тагдыры ачык чечилбей бүттү. Илимбек ичинен кызык, эмне үчүн Куловдун пикири өтүмдүү болуп калды деп ойлоду. Үчүнчү сол. Кел, Жигиталы ордунан элпек козголуп кол созду. Кандай? Дурус. Отур. Калем сабын кагаз үстүнө таштай салып креслого чалкалай берди. Айтмакчы, сенин Адам Илолоев деген романыңдын журналга чыккан үзүндүсүн окудум. Мактоого манчыркап кетпе, азаматсың. Мага чынын айтайын, жакты. Сизге жакканы менен башкаларга жакпай атат. Кимдерге? Рецензентке. Басмага бердиң беле? Эсиңде болсун, жакшы чыгарма эч качан оңой эле чыгып кетпейт. Анткени жакшыны, жаңыны дайым эле бир учурда баары дароо баалай же түшүнө беришпейт. Эгер ортозар чыгарма болсо эч ким эч нерсе демек эмес. Көптүн бири болуп кете бермек. Рецензияны ким жазды эле? Кулов. Билесизби? Билем. Бөрк ал десе баш алчу неме. Жеткен демагог. Басма эмне деп атат эми? Кайрадан жазгының деп колума беришти. Андан уттурбайсың, кайрадан иштеп чыгып алып барып бер. Кантип иштеп чыгам? Ансыз эле 4 жолу кайра жазып чыккам. Төрөлгөн баланы кайрадан төрөп бер дегендери туурабы? Ушул маселе боюнча Арген Рамазановичке кайрылайын дедим эле.
Абышкаев менен жакшы дешет го. Ал азыр жардам бере албайт го. Эмне болду? Уга элексиңби? Жок, уулун өлтүрүп кетишпедиби? Коюңузчу, ким экени азырынча белгисиз. Суу алчу кудуктун чуңкуруна таштап капкагын жаап кетишиптир. Бир жумадан бери издеп кечээ табышты. Иштен кабар алайын деп азыр эле анын үйүнөн келдим. Кайра баратам, барасыңбы? Барбаганда. Алар көп кабат үйдүн алдына келишти. Институттун кызматкерлери, Бакайдын классташтары жана башка кишилер үй алдында үн сөзсүз сумсайып турушуптур. Көп узабай эле чакан табытты 4 киши экинчи кабаттан алып түшүштү. Өңдөрүнөн кан сөлү кетип, кайгынын оор мүшкүлүнөн карылыкка огу бетер алдырып, аябай чүнчүй түшкөн Бакайдын тайенеси менен таятасы бирин-бири араң жөлөп, "О, Теңир, Гүлмираны алдың эле, жок дегенде андан калган бир туякты бизге ыраа көрбөдүңбү?" деген сыяктуу зор өкүттө табыттын артында келет. Ибараттын маңкайган жүзүнөн 10 талаа жаш кетип, аны кимдир бирөө жөлөп алган. Табыттын артында келаткан Аргенди көрүп, Илимбек бир эсе таң калды. Саал сумсайыңкы гана болбосо, иреңинен кыймылынан мүңкүрөй түшкөн кайгы капаны көрө албады. Баягысындай эле басыгы түз, жүзү бир купулунда. Табыт артынан ээрчип, көптүн арасында келаткан Илимбек жөн келатпай, башына катуу кайгы түшкөндө адамдар өзүн кандай кармап, өңү түсү кандай абалда болоорун жазуучу катары ар жактуу байкап, адамдардын дал ушундай учурун кандайча жазуу керек экенин ойлоп, бирок кайра ичинен бирөөгө жан кайгы, экинчиге мал кайгы деген ушул да, деп өзүн өзү анча жактыра бербей келатты. Көрүстөнгө киргенде Арген уулунун сөөгүн табыттан алып, аны эки каруусуна салып, жаңы казылган жайды көздөй басты. Ээрчиген эл анын артында сумсая шылкыйып, үн сөзсүз келатышты. Уулунун жатчу жери Гүлмирага катарлаш, ага жакын, жанаша жерден алынган эле. Казылган көр жаңы эле даяр болгонго али кургай элек жаңы топурак эшилип жаткан экен. Уулу жер алдына кетерде Арген бир нече ирет анын томсоргон муздак жүзүнөн өпкүлөп, маңдайынан сылап, анан колдон колго өтүп, казанакты көздөй төмөн бараткан уулунун сөөгүнөн көзүн албай, көрдүн жээгинде делдей катып туруп калды. Баланын жайы эмне? Тез эле көмүп ийишти. Эл тарап жолго түшкөндө өмүрүндө эч качан ноюп, эч кандай азап тозокко шылкыйып, же түзө бүгүп бербеген Арген уулунун бейитинин жанында ордунан тура албай мүгдөп калды. Көңүл айтып, артынан жүргөн жакын жолдоштору аны колтугунан алып, көрүстөндөн акырын алып чыгып кетишти. "Арген Рамазанович, сизге Ички иштер министерствосунан киши келди", деди секретарь машинистка. "Кирсин." Көз тиктеши баамдуу, эриндери жука, чукчуйган, чапжак жигит сырттан кирди. Арген ордунан туруп, бери басып келип, ага кол берип, диванга ишарат кылып, өзү жанына отурду. "Медициналык экспертиза боюнча уулуңуз адам колдуу болуп өлтүрүлгөнү биротоло аныкталды", деди ал сөздү ток этер жеринен баштап. "Биздин изилдөөбүзгө караганда окуган мектеби тарабынан, айрыкча классташтары тарабынан эч шек саноого болбойт. Ошон үчүн сизден бир нерсени суроого туура келет. Өзүңүз же кайын атаңыз менен аябай душмандашкан кишилер барбы? Эгер болсо кимдер?" "Бул кайын атам эмес, менимче мага карата болгон иш. Буга чейин көп нерсени эч кимге айткан эмес элем. Эми айтууга туура келет. Ушул институттун директорунун орун басары болуп иштеп турган кезимде эле артымдан борбордук комитетке тоголок арыз түшкөн. Бул бир. Экинчиси, оорулуу болгонуна байланыштуу биздин мурунку директор өзүнүн арызы менен кызматынан кеткенде артымдан тоголок арыз түшкөнүнө карабай, Ата Бакеевдин кандидатурасы өтпөй, директорлук орунга мен дайындалган элем." "Кечиресиз, Ата Бакеев ким?" "Профессор, сектор башчысы. Айта бериңиз." Рамазанов сөзүн илгертен баштады. Директор болоору менен үйүнө келген автору белгисиз кат Элебес Алышбаевдин жана Ата Бакеевдердин эле эмес, Кийик Төкөлдөшев менен Балта Суртаевдердин тегерегиндеги окуяларга чейин айтып берди. Бирок ушулар колдуу болду деп азырынча так айта албайм. Шекшийм, бирок шектенүү факт эмес да. Бу жерде айта кетчү, менин бир каталыгым белгисиз каттарга учурунда анча маани бербегем.
кимдир бирөөлөр мени жөн эле убара кылып же Бакеев жана Суртаевтерге карама каршы коюп иштен алагды кылып жатышы мүмкүн деп ойлогом. Иштин көптүгүнөн ал жөнүндө бара унута баштагам. Кийинки окуяга караганда ушунун баары көрсө жөн эле эмес. Анын үстүнө уулумду коюп келгендин эртеси өз почтомдон сага чала ушуну көрмөк элең деген автору белгисиз кат алдым. Келген кат сакталуубу? Сакталуу. Машинка менен жазылса керек. Ооба. Конверттеги адресчи? Адреси да. Ошону бизге бересизби? Албетте. Азырынча мага ушул эле керек. Убактыңыз болгондо дагы жайма-жай сүйлөшсөк. Рахмат, байланышып туралы. Жакшы калыңыз. Жакшы барыңыз. Рамазанов телефон аркылуу: Сейли, мен бошодум дээри менен сырттан энциклопедиянын 1-томун бапестей көтөрүп Сейли Биялиев кирди. Отур, кана берчи. Рамазанов 1-томду барактай баштады. Түстүү сүрөттөр, элге белгилүү эмгек баатырларынын портреттери, Кашкайган, Али Басмакананын боёгунун жыртык этелек тамгалар. Кандай болсо да 1-том чыкты. Чыкты. Кана Сейли, куттуктап коеюн, деп Арген ордунан турду. Экөөбүз эле эмес, бүт эл күткөн эмгектин 1-тому. 1-том жөнүндө Ата Бакеев көлөмдүү макала жазып, редакцияга бериптир деп уктум, деди Сейли. Койчу, Рамазанов томдукту барактаган боюнча токтоду. Ушундай дечи, учурунда ушул киши Илимпоз катары бизге жардам бердиби? Чакырган учурубузда да кол шилтеп келбеди го. Келсе да теңиринен тескери сүйлөдү го. Эми иш бүтүп, том чыкканда кыйратып койгонсуп, сөздү ушу Бакеев биринчи сүйлөмөк болгон экен да. Макала эгер жакшы ой, жакшы тилек менен жазылсагы бир жөн. Эгер жаман ой, жаман тилек менен жазылсачы? Мүмкүн Бакеев бизди жакшы дебей калсын. Анын үстүнө ал ак караны ажыратпай туруп балка менен эмес, барска менен согуп калчу эле. Анда кандай кылсак? Редакция менен байланышайынбы? Эмне деп байланышасың? Байкап көрүш керек го. Сейли, менимче байланыштын кереги жок. Жамандаса жамандай берсин. Бирок ишибиз жаман болбосо болду. Кандай дейсиң? 1-том жаман чыккан жок менимче. Биздин балдарыбыз кийин мындан да жакшы чыгарат, деди Сейли, балдарыбыз деген сөздү атайын кошуп айтып. Мындай кубанычтуу учурда кайгыны эске салуунун кереги бар беле, деп ойлоду Арген. Бирок бул оюн ага билгизбеди. Мүмкүн, Сейли, мүмкүн. Ар кандай болушу мүмкүн. Бирок кемчилиги жок иш болбойт. Бизде да кемчиликтер бар. Ошол кемчилигибизди кара ниет Илимпоздун кара боёгу менен укпай, калыс элдин оозунан уксак болот эле. Ал үчүн 1-том элге тараганда ар кайсы жерде талкуу уюштурушубуз керек. Бирок ага убакыт керек. Рамазанов каптал кнопкасын басты эле секретарь машинистка кирди. Молдоев дале келе элекпи? Ал бүгүн да ооруп калыптыр. Телефон чалайын анда. Рамазанов телефон тешиктерин айландырып трубкага ыктай берди. Жигит алысыңбы? Кандай? Бутуң чын эле барометрдин милдетин аткара баштаган экен. 40тан кийин майда барат оорулар илээше берет, коркпо. Эски жүрөктү жаңы жүрөк менен алмаштырып жаткан заманда бу тоору кеппи. Ишке качан чыгасың? Шашылба, жаман эмес. Куттуктайын деп чалып калдым. Эмнени дегениң кандай? 1-том чыгып келди. Куттуктайм, Жигиталы. Раматылык Элебе Салышбаевдин максатын ишке ашырдык. Ал тирүү болсо мындан да жакшы чыкмак эле айлаганча. Чалып калганым мындай. Томдуктун чыгышына байланыштуу Сейли экөөбүз сени менен кеңешеликтедик эле. Менимче силерден ашык эч нерсе айта албайм. Коллективди чогултуп, чоң чогулуш жасайсыңар. Алдыңкы кызматкерлерди акчалай жана башкалай сыйлайсыңар. Болгон ушул да. Муну биз билебиз дечи. Башка айтар акылың жокпу? Айтмакчы, Ата Бакеев 1-томдун чыгышына карата газетага макала бериптир. Бу жөнүндө кабарың жокпу? Азыр эле Сейлиден уктум. Редакциянын пикирине караганда макала ак бата тилеп жазылган макала эмес имиш. Анда эмне кылышыбыз керек? Сенин оюң кандай? Менин оюмчабы? Жамандай берсин. Ишибиз жакшы болсо болду. Алло, жакшы кылып атабы? Айта бер. Арген, бала кезиңде ат чабыш оюнун көрчү белең? Албетте. Ошондогу талаш тартыш менен чыр-чатакты укчу белең? Укчу элем. Ошол чатак жөнүнөн эмес, мөрөй, атак даңк алыш үчүн кээ саяпкерлер карасанатайлык кылышат. Алдыда келаткан күлүктү Ата Бакеев сыяктуу кишилер башка уруп токтотуп, артта келаткан күлүктү чыгарып ийет. Ошон үчүн
Кексе сайыпкерлер күлүгүн байгеге кошоордо кайсы бир далдоодун камчысын көтөрүп, ниети кара киши чыга калбасын деп алдын ала өтө астейдил болот. Бизге да ушундай алдын ала астейдилдик керекпи дейм да. Рамазанов муюй түштү. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Оюңду айт. Жигиталы: өзүңдүн оюң кандай? Бакеевди макалаңды алып кет, же Бакеевдин макаласын чыгарбагыла деп редакцияга айта албайбыз да, туурабы? Албетте. Бир гана жол. Кадыр Барктуу, анын үстүнө биздин ишке түздөн түз катышып жүргөн окумуштуунун калыс макаласын жарыялашыбыз керек. Жигиталы: эгер мүмкүн болсо Бакеевдикинен мурунураак. Анда угу бетер жакшы болмок. Анда ким жазат? Иса Байгубатович ылайыктууго. Жигиталы: абдан ылайыктуу, минтпесек болбойт. Анткени азыркы адамдар баарын өз көзү менен көрүп, колу менен кармалап көрүүгө убактылары жок. Ошон үчүн Бакеев жакшыны жаман деп биротоло жаман кыла албаганы менен утурумдук жаман пикир туудуруп коюшу мүмкүн. Жигиталы: ов, анда бутто шашылбай айыктыра бер. Мен айткандай ишибиз жакшы болсо болду дебей, сен айткандай да кылып көрөлү. Анын үстүнө Сейли экөөңөрдүн пикириңер бир чыгып жатат. Жакшы анда. Бакеевдики баары бир Байгубатовдукунан мурун чыгат деп ичинен Сейли жылмайып алды. Рамазанов трубканы коюп Сейлиге: анда Иса Байгубатов менен сүйлөшүп көрөйүн деди. Мүмкүн болушунча тезирээк бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Айтам. Айтмакчы, Айгүл Давлетованын иши эмне болуп атат? Ал сага арыз жазып кирем деп аткан. Келсинчи анда. Азырбы? Азыр. Сейли чыгары менен сырттан өңү башы татына, бирок көздөрү муңдуу алайган Давлетова кирди. Шыбырап учурашып, колундагы арызын кармай, улагадагы креслого отура кетти. Айгүлтай, иштериң кандай? Айгүл сүйлөйүн деп оозун ачты эле, бирок эриндери калтырай түшүп, көздөрүнөн жылт эте жаш чыга келди. Айгүл Давлетова кызматкердин бүлөсүндө туулуп өскөн, нары татына, нары адептүү кыз. Бирок бага ачылбай, тагдырдын ар кандай мүшкүлүнөн улам коллективде азыр ал жөнүндө гана сөз жүрүп жаткан учур эле. Атасы менен апасы ажырашкан жылы Айгүл болгону 8 жашар секелек кыз экен. Айгүл апасынын колунда калып, анын тарбиясында чоңоет. Жашынан балет өнөрүнө үзүлүп түшүп, өтө кызыга турган. Онду бүтүп, көптөн күткөн балерина окуу жайына барууга камданып аткан учурда эмнегедир энеси чукул каршы чыгат. Эгер мени энем десең, мени угуп медициналык институтка тапшыргының дейт. Айла жок, энесинин айтканын аткарууга аргасыз болот. Бирок 2 жолу тапшырып, 2 жолу тең өтпөй калат. Сен мединститутка өткүң жок. Ошон үчүн атайын экзаменден жыгылып калып атасың. Же атаң атадай болуп жардам бербейт деп энеси чатак чыгарат. Ушундан уламбы, сенин курдаш кыздарың жакпайт. Бирөөнү да үйгө ээрчитип келбе деп Айгүлдү бир эле эмес, бир нече ирет капа кылат. Ушинтип жүрүп университетти бүтөт. Арген жетектеген институтта иштей баштайт. Бирок энеси экөөнүн ортосундагы мамиле оңолбойт. Экөө эки жакты карап, бара-бара бир үйгө сыйбай калышат. Дагы ушул учурда атасы мени менен жаша деп кызын өзүнө чакырып алат. Эненин көржемесинен ичи жарылчудай болуп жүргөн Айгүл буга дароо макул болот. Энең мени жыргатпаган, ошол аракечи атаң сени жыргатканын көрөм. Атам деп ага кетип атсаң, экинчи астанамды аттаба, дейт да үйдүн пропискасынан Айгүлдү биротоло чыгарып салат. Айгүл атасы менен жашай баштайт. Атасы апасы менен ажырашканына быйыл 15 жыл болгон эле. Ажырашкандан кийин башкага үйлөнгөн эмес. Мына быйыл 60ка чыгып, кирин жууп, тамак даярдап бере турган киши керек болгону үчүн, анын үстүнө өмүрү туу чокудан төмөн кыңкайып калган учурда жалгызсырап, кызынын энеси менен мамилеси начар экенин угуп, өзүнө чакырып алган эле. Бирок Айгүлдүн бу жерден да бактысы ачылбады. Жарым жыл өтпөй энесиникинде да эмес, атасыныкында да эмес, көчөдө калат. Атасы вузда доцент, философия илимдеринин кандидаты. Иштеген жеринде Кадыр Барктуу, нары салабаттуу киши. Отпуска алып курортко кетээрде үйүн кулпулап, ачкычын Айгүлгө бербей, үй ичиндеги гүлдөрдү сугарып тургунуң деп коңшу кемпирге таштап кетет. Ошентип атасы да, энеси да тирүү туруп, Айгүл баш калкалар жери жок, көчөдө калат. Жамандык тез угулары ырас. Ушунун баары коллективге тез тарады. Энеси менен го тигиндей, атасы менен кандай чатак? Себебин же Айгүл айтпайт. Мына эми аспиранттардын жатаканасынан орун алып бериңиз деген арызы менен Арген Рамазановдун алдында отурат. Үй бүлө болгондон кийин кээде ар кандай таарынуулар боло берет,
деди Рамазанов. Сен өтө эле капаланба Айгүлтай, жарайбы? Атаң өзү педагог, түшүнгөн киши. Эмне үчүн мынчалыкка барды экен? Сен менден эч нерсе жашырбайсыңбы? Жок, жашырбайм дегендей Айгүл көздөрүн алайта башын жерден көтөрдү. Кечириңиз, Арген Рамазанович. Мен ал токтоно албай бышактап ыйлап жиберди. Айгүлтай, арызыңды таштап кой. Жатакана маселесин бүгүн эле сүйлөшөм. Анан сен көп эле капалана бербечи, баары жакшы болот, көрөсүң го? Айгүл чыгып кетти. Анын азыркы акыбалы чынында эле боору оорулук эле. Ата-энеси тирүү, болгондо да эки ортодо жалгыз кыз. Квартира табылбай, Моймол Мамбетованын үйүндө убактылуу жашап атыптыр. Арген анын атасы Кемел Давлетов менен жакын болбосо да, учураган жерде экөөнүн бири-бирине болгон саламы түз эле. Кандай да болсо, Кемел Давлетов менен кызынын тагдыры боюнча сүйлөшүп көрүүнү ойлоду. Давлетов муну туура түшүнөр. Анткени кызы менин колумда иштеп атпайбы? Демек тагдырына киришүүгө толук акым бар деп ойлоду. Бирок кантип жолугуунун оңтойлуу учурун таба албай жүргөндө, Кудай жалгап академияга ал өзү келип калган экен. Президенттин кабыл алуучу бөлмөсүнөн жолугушуп калышты. Кемел Давлетович, эгер убактыңыз болсо, биз жакка кайрылып кете аласызбы? Деди. Мейли, бирок 6-дан кийин. Ого бетер жакшы болот. Мен сизди кабинетимде күтөм. Дал 6:00 Давлетов кашаң басыгы менен оор дем алып кирип келди. Бир караганга нары сүрдүү, нары албеттүү көрүнгөн Кемел Давлетов сүйлөшө келгенде көп нерсеге эбак деми түшүп, кыймылынан сөзүнө дейре кыйла басмырт тартып, аялдын азем келбетине же искусствонун жан жыргаткан ажайып кумарына жүрөк табы эбак тарап, атүгүл жакшы жолдошу менен кээде жүздөшүп, бакылдап көңүл ачууга да табити тартпай, өз ишин бүтүргөн соң кардын тойгузуп гана, анан бетине гезит тутуп, жымжырт бөлмөдө жымжырт жатууну каалап, башка эч нерсеге кумары түшпөй калган учуру эле. Алкагы жупуну көз айнегинин артындагы көздөрү «Кана эме, эмне дейсиң, иничек?» дегендей Аргенге тостое тигилип, креслого коомай отура кетти. Рамазанов анын кол алдында окубаса да, анын мыкты эстетик катары баалачу. Экөө кыйлага дейре кийинки илимий жаңылыктар жөнүндөгү аңгеме куруп, Давлетовдун көңүлү кыйла жай боло баштаган кезде гана Арген сөздүн ток этерине өттү. Кемел Давлетович, мен сизге бир маселе боюнча кайрылып калдым. Эгер ылайык көрсөңүз... Эмнеге ылайык көрбөйм, деди Давлетов, көз айнегинин айнектерин ап-апак бет арчысы менен арчып атып. Айгүл жөнүндө го? Ооба, ал мындай. Давлетов көз айнегин кийип, бет арчысы менен бети башын аябай аспиеттеп арчып, креслого оңдонуп отурду. Мурун эле аялым менен ажырашып кеткенимди билерсиңер. Билем. Мына ошол аял закондошуп ажырашсак да дале жанымды жай алдырбай жүрөт. Ажырашканыбызга 15 жыл болду. Ал күйөөгө чыккан жок, мен үйлөнгөнүм жок. Лекциямды окуп, илимий эмгектеримди улантып, мындан ары тынч жашоону көздөгөм. Мени менен эжем бирге жашоочу. Анын көзү өтүп кетти. Айгүл энеси менен чатак жашаарын мурунтан билчүмүн. Ошон үчүн мен аны өзүмө чакыргам. Ал дароо эле келди. Ал мага келери менен энеси кызымды үйдүн пропискасынан биротоло чыгарып салып, 2 бөлмөнүн 1 бөлмөсүнө башка кыздарга квартирага бергенин уктум. Мурун 4 көмүттүү үйүбүз боло турган. Ажырашканыбыздан кийин 2ге бөлүп, алар 2 бөлмөлүү үйдө, мен эжем менен 2 бөлмөлүү үйдө жашоочумун. Мейли деп Айгүл келери менен өзүм жашаган үйгө каттап коеюн дегем. Бирок ойлоп көрсөм, тигил аялдын ою башка экен. Айгүл менин үйүмө катталгандан кийин кызымды мени менен соттоштуруп, 1 көмүттү ага алып берүү ою бар экен. Кемел Давлетович, Айгүл сиз менен соттошууга барбаско? Бул турмушта баары болот экен, иним. Мен ушул курагымда дале көп нерсеге таң калбай калдым. Айгүлдүн энеси мени 2 жолу көчөдөн бирөөлөргө сабатып, тонотуп кетти. Коюңузчу, чын, жылына 1 жолу тереземди талкалатып кетет. Тентек өспүрүмдөрдүн колуна акча берип койсо, алар баарын жасайт экен. Каратып туруп эле кечке маал андатыр тумагым менен пальтомду шыпыртып ийдим. Билип эле турам. Ушунун баары бүт эле ошонун колу. Соттошоюн десем, тиги күлүк өспүрүмдөрдү кармай албайм. Теңелбейин десем, жылына ал ушинтип 1 жолу өзүн эске салып, менден өчүн алып турат. Айла жок. Анан курортко кеткенде ачкычты Айгүлгө таштабай кеткенимдин да өзүнчө себеби бар.
эмне болсо да аны үйгө каттатып бирге жашайын дегем. Бирок аны менен 2 ай жашабай бул оюмдан айныдым. Мынчалык болгондон кийин сизден эмнени жашырам? Айгүлдүн кыял жоругу так эле энесин тартыптыр. Тигил жылына өзүн бир жолу эске салып коюп отурса, а бул так эле энесиндей болуп, мени болбогон жерден эмитен баштап бет алдымда отурса, анын үстүнө бой жеткен эме кээде кеч келет, кээде курдаштарынан ээрчете келет. А менде курактагы кишиге тынч жай керек. Себеби эле мына ушул. Биз анда Айгүлгө аспиранттардын жатаканасынан орун алып берелиби? Мейлиңер, өзүнчө жашап көрсүн. Сөз ушуну менен бүттү. Кемел Давлетов кандай басык менен кирсе, так ошондой кашаң басыгы менен оор үшкүрүп чыгып кетти. Мынчалык болгондон кийин Айгүлдүн апасы менен сүйлөшүүгө да туура келди. Кызыңызга жатакана алып берүүгө чамабыз бар, деди Рамазанов энесин бир күнү чакыртып алып. Бирок атасы да, энеси да тирүү туруп, жатаканада жашоодон кызыңыз арданат экен. Бирок айла жок, жатаканага арыз жазып келиптир. Эки ортодогу жалгыз кыз жатаканада. Көрбөйсүзбү? Тиги ата сүрөйдүн кылганын көрбөйсүзбү? Деп аял алакан жая ордунан тура калчудай талпынды. Чакырарын чакырып алып, бирок көчөгө айдап салганын көрбөйсүзбү? Мына өзүнүн каны, өзүнүн кызына ушуну кылса, мага мурун эмне кылганын ойлой бериңиз. Абдан маданияттуумун деп оор басырык жүргөнү менен жеткен акмак, жеткен идиот. Биринчи курстан мени алдап алып, тагдырымды бузду. Зыңгырап, кийимди чертип кийип кафедрада туруп лекция окуса, тим эле мен муну укмуш ойлоп турмун. Баламын да. Анан үйлөнгөндөн кийин жыл айланбай көрсөттү го концертти. Антип акырын жүргөнү менен ичи бүт арам. Шекшибеген кишиси жок. Башканы коюңуз, кээде өзүнөн да шекшийт. Эми ал өз ишиңер, деди Рамазанов аны тыя сүйлөп. Сөз азыр кызыңыз жөнүндө жүрүп жатат. Кызымдын тагдырын бузган да ошо, көрбөйсүзбү? Аны чакырарын чакырып алып, бирок сиз аны жактабаңыз. Зыңгырап, оор басырык жүрсө эле мыкты бекен. Арамдыгы башынан ашат. Айлык алган сайын 30 сом берчү да ушуну тамакка жеткир. Жеткирбесең аял эмессиң дечү. Анда да жаша экенмин. Айтканын кылчумун, жетпесе да жеткирчүмүн. Анан арамдыгын көрбөйсүзбү? Той тамашада 100 граммдан ашык ичпейт. Атып салам десең да ичпейт. А үйдө бекинип алып, өзү жалгыз диванга жатып алып жашиктеп иччү. Ушуга ишенбейсизби? Ушул жашка келип жалган айтпай калайын. Ишенбесеңиз кызымын өзүнөн сураңыз. Ал токтоңузчу, деп Рамазанов анын сөзүн бөлдү. Мага анын кереги жок. Сөз кызыңыз жөнүндө баратат. Ошол баратса, мен ошо жөнүндө сүйлөп атпаймынбы? Чоң папке көтөрүп, көз айнек кийип жүрсө эле Кемел Давлетович деп аны көрүнгөн кадыр бар кылышат. А чындыгында ал андай эмес да. Ал бир идиот, арам. Мени менен ажырашканда сатып берген белектерин бирден кайра эсептеп албадыбы? Ушу эми эркекпи? Мисалы, мындайга сиз барбайсыз. Анткени сиз андай жөө туман эмессиз. А тигил унчукпай, дели Кудайдын кулу сыңары жүргөнү менен Рамазанов сөзүн бөлдү. Айтыңызчы, кызыңызды кайра колуңузга аласызбы же жокпу? Эгер барса жок дебейм, бирок бараарына шек санайм. Анда рахмат келгениңизге. Кызымды айдаган эмесмин, өзү кетти. А тиги ата сөрөй үйүнөн айдап чыгып отурбайбы? Мындай немени соттош керек. Соттоп үйүнүн бир бөлмөсүн кызына алып бериш керек. Мына ошондо анын көзү ачылат. Менин убактым абдан тар эле. Аны ошондой кылыш керек. Ошондой кылганда гана көзү ачылат, деди да ал чыгып баратып. Арген Рамазанов кыйлага дейре төр үстөлдө ойлуу отуруп, анан Сейлини өзүнө чакырды. Сейли кирди. Кел, кандай? Дурус. Давлетованын чатагын билесиңби? Билем. Ушундай эс акылдуу, билимдүү, татына кыз эмнеге күйөөгө чыкпай жүрөт? Сейли жылмайды. 5 жыл сүйүшүп жүрүп баш кошушкан ата-энемдин тагдыры ушул болсо, мен эч күйөөгө чыкпайм дептир Моймол эжеге. Мына, арызына кол коюп, Ахонун начальнигине өтүнүч жазып койдум. Калган өзүң бүтүрүп, ага жатакана алып бергиниң. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Мукталы Учуров кандай иштеп атат? Жакшы. Мындай болгон соң Камчы Суртаевдин ишин эмнеге созуп атабыз? Дубал гезитти окудуңбу? Окудум. Ошонун бетинен бир нерсе байкадыңбы? Байкай турган эмне бар эле дегендей Сейли саамга ойлоно калды. Байкабапсың. Дубал гезитте мындай деген 2 диалог жүрөт. Кол алдындагы кызматкер: "Мен билбегенди билбесең эмнең зав?" деп сураса, бөлүм башчысы айтат дейт: "Окуладым, зав" деп. Бул түзмө-түз Камчы Суртаевге тиешелүү. Камчы Суртаев бөлүм башчылыгына ылайыксыз.
Бул жөнүндө парткомдун, профкомдун төрагалары жана Молдоев менен өзүң билесиң сүйлөшүлгөн. Аны старшийлыкка которуп, анын ордуна Учуровду койсок ылайыктуу го дейм. Туура. Бирок буга коллективдин пикири кандай болор экен? Ушундай маселелерди коллективдин пикири менен кеңешип чечсек, менимче жакшы болор эле. Менимче муну коллектив да туура көрөт. Орун алмаштыруу кийинки учурда көп болуп кетти. Чындыгында ушундай да. Ушундай болууга тийиш. Анткени ар бир киши биздин институтта өз жөндөмүнө, өз билимине жараша орунду ээлеши керек. Биздин институтта тааныш, жердеш, тууган деген болбоо керек. Мына ушунун биздин бүткүл коллектив туура түшүнүшү керек. Айтмакчы, Шаршеке Ишбаев менен Мырзаул Үчкемпировдун мамилелери деги оңолбой койду, деди Сейли. Бир бөлүмдө иштеп, бирок экөө эки жакты карап отурса, ишке аябай тоскоол болот экен. Рамазанов дароо каптал кнопкасын басты. Секретарь машинистка кирди. Каныкей, Үчкемпировду чакырчы. Мырзаул Үчкемпиров кечээ аябай ичкенби, өңү уй чайнаган ыштандай үлбүрөй бозоруп, көздөрү шишип калыптыр. Чыдыя кыйынсып, канчалык сыр бербей өз каадасын өзү билгендей зыңгырай кирип, зыңгырай учурашканы менен аябай тынчсызданып турганы байкалып турду. Мырзаул Үчкемпирович, деди Рамазанов сөздү ток этер жеринен баштап. Шаршеке Ишбаев менен мамилеңиз азыр кандай? Кээ жер киши менен мамиле эч качан жакшы болбойт экен. Анда сиздин оюңузча эмне кылсак, Ишбаевди башка бөлүмгө которолубу? Үчкемпиров унчукпай калды. Которсо Кудай берген турбайбы? Которуп кою оңой эле, деди Рамазанов. Бирок Шаршеке Ишбаевди этнографты кайдан табасыз? Жакшы өтүкчүнү зордоп, жаман жылкычы, же жакшы жылкычыны зордоп, жаман өтүкчү кылалыбы? Сиз да Ишбаев да өз ишиңерди жакшы билесиңер. Эмне үчүн бир казанга кайнай албайсыңар? Болуптур. Ишбаев кежир экен, сизчи? Сиз апапаксызбы? Сиз бой көтөрөсүз. Ишбаев болгон илимий кызматкер, сиз бөлүм башчы экениңизди ар бир сөзүңүздөн, кыймылыңыздан көрсөтүп турасыз. Кичине эле зоболу көтөрүлсө манапча корсоюп калууну качан таштайсыз? Жолдош Үчкемпиров, Совет мамлекетинин тушунда мына 70 жылдай жашап атып, Совет адамынын, анын маданиятынын жөнөкөй жобосун билбейсизби? Сизден өтүнөрүм, корсоюп, менмен синүүнү таштаңыз. Кантип таштай алам дерсиз? Корсоюу каныңыз менен жаралган мүнөз эмес. Эртең эле бөлүм башчылыктан алынып калсаңыз корсойбой каласыз. Анткени бөлүм башчы болгонго чейин корсойбой эле кызматкерлер менен ээлпек учурашып, ээлпек иштеп жүрчү эмес белеңиз. Демек, корсоюу каныңызда жок. Аны жоюуга болот. Ишбаевге эшикти сөөмөй менен көрсөтүп жумшабай, Шаршеке Ишбаевич, муну кандай кылсак, кандай дейсиз деген жылуу мамиле менен иштеше албайсызбы? Карыны алдап күчүн ал дейт. Карылыкка кетээрине аз калыптыр. Сиз аны менен тиш кагышып, тирешип отурасыз. Ушул туурабы эми? Эгер туура эмес болсо, туура эмес деп эле айтыңыз. Туура. Туура болсо, эмне үчүн анда Ишбаев менен Үчкемпировдун маселесине кайра-кайра кайрылып отурабыз? Бул маселе боюнча эбак эле сүйлөшпөдүк беле? Эсиңиздеби? Эсимде. Эсиңизде болсо анда эмне болду? Же силердикинен башка бизде талкуулай турган иш жокпу, жолдош Үчкемпиров? Эсиңизде болсо дагы эсиңизге салайын. Корсоюу менен иш бүтпөйт. Корсоюу менимче билимсиз, аңко, дүнүйөкор, кара мүртөз манаптардын иши. Биз манаптардан эбак арылганбыз. Бул бир. Экинчиси, Ишбаев ветеран. Болгондо да согуштун ветераны. Сиз экөөбүз упчу колтуктап, энебиздин койнунда жаткан кезибизде Ишбаев автомат колтуктап, Тээ батыштын сыз окобунда жаткан. Сиз анын денесинде канча тырык, ал эми тизесинде снаряддын канча сыныгы бар экенин билесизби? Билбейсиз. Анан дагы кежир. Анын бир көргөнүн көрсөңүз, Кудай билет, эмне болор элиңиз. Кечээ дагы ичкенсиз. Оозуңузга ширеңке тартса өрт кетчүүдөй бурулдап отурасыз. Бул биринчи жолу эмес. Арген Рамазанович, актануунун кереги жок. Ишбаев менен сиздин чатагыңызды экинчи укпайлы. Каныкей баш бакты. Арген Рамазанович, Учуров сизге кирсин. Бир барак кагазын кармай кирген Мукталы Учуров саал шалпы бош сүйлөдү. Арген Рамазанович, ансыз эле мен үчүн илимий чөйрөдө ар кандай жакшы жаман сөз угуп жүрөсүз. Айрыкча мүчө кордукка менин кандидатурам көрсөтүлгөндөн бери сизге болгон жалаа ого бетер күчөдү. Ошон үчүн менин кандидатурамды көрсөткөн институттун илимий советине, айрыкча сизге зор ыраазычылыгымды билдирем. Бирок бул орунга жогортон башка киши көрсөтүлүп жатканга байланыштуу өзүмдүн кандидатурамды алып таштоону өтүнүп, сиздин атыңызга арыз жазып келдим.
Учуров арызын Аргендин алдына таштады.